Сузак районундағы Атабек файл өкмөтүндөгү бул көчө таштак болгондуктан окуучуларга жаан-чачын күндөрү бир топ эле көйгөй жаратып келген. Учурда жергиликтүү бюджеттен каражат жумшалып, 250 метр аралыкка асфальт төшөлгөн. Ушул жерде ойногон мындай мотурайган балдар бүт баары чаң болуп, ылай болуп, мектепке кетип атканда кышында суу болуп, ушул жерден канчасын кайтарып жүрчүлүм, бар эми суу болдун кетип кал үйүңө деп. Эми мындан бияка дагы ошо бул иштин дагы алга жылы беришине тилектешмин. Ушу көчөнүн акырына чейин, границага чейин болсо жакшы болот эле. Ошол жакта бүт баары жаш муун жашайт. Балдары бүт баары кичинекей. Ошолор кыйналбай келип калат эле. Мен бүт баарына ушул бийликке, депутаттарга, эми жогору жактан тургандардын бүт баарына ыраазычылык билдирем ушул айылдын атынан. Ал эми Мырзаев көчөсүнө да өткөн 2021 жылы 250 метрге асфальт төшөлгөн. Бул жылы дагы 200 метр асфальт төшөлүп, бул көчө толугу менен бүткөн. Өкмөтүбүз тарабынан, депутаттарыбыз тарабынан бардыгы иштер жакшы болуп атат. Биздин мына өкмөттөргө да, депутаттарыбызга дагы эл атынан бардыгына рахмат. Ушунчалык асфальт кылышып, элди көйгөйүн ойлогон ушундай депутаттардан, айыл өкмөттөн болсун. Анан биздин бийлик, президентибизде ушуларга дагы рахмат. Бардыгы азыр мына жаш балдарга дагы жакшы болуп калды, тазалык. Биринчиден мына мектепке барса дагы таза мурда улай кечип барышат эле. Бул жылы жергиликтүү бюджеттен 12 миллион сом каражат жумшалып, Атабек файл өкмөтүндө жалпы 2 километр 400 метрге ички көчөлөр асфальтталган. Учурда айыл өкмөт боюнча ички көчөлөрдүн 40%-на дал ушундай жол курулган. 2 километр 400 метрге асфальт төшөлдү, жаңы асфальт быйылкы жылда. Ушул октябрь айына чейин жалпысынан 12 миллион сомдук каражат кетти өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен. Дагы бир ичимдик таза суу скважина жакында ишке берилет, жакын күндөрдө. Ага 2 миллион 300 миң сом акча каражаты сарпталды. Бул баары жергиликтүү бюджеттен каралды. Калктын жашоо турмушун жакшыртуу, аларга жагымдуу шарттарды түзүү багытында аталган айыл өкмөттө мындан сырткары да бир топ иштер аткарылган. Жаңы конуштарга таза суулар чыгарылып, сугат суу маселесин чечүүдө аракеттер көрүлүп келет. Ал эми ички көчөлөргө толук асфальт төшөө иштери алдыңкы жылдары дагы жүргүзүлөрүн айыл өкмөт билдирди. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.